Саламатсыздарбы, урматтуу Назигайын подкастынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен көрүшкөнүбүзгө кайрадан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин темабыз акча психологиясы. Анда бизде конокто психолог жана психотерапевт Медина Скакова. Кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, Кутмангүл эжеке. Сизди чакырып алганыбыздын себеби акча тууралуу кеңешели, сүйлөшөлү деп чечтик. Анткени эң актуалдуу тема, эч качан актуалдуулуктан түшпөйт. Ошол себептен анда суроолорубузду берип баштай эле. Эмне үчүн акча тапкысы же бай болгусу келгендер психологко же психотерапевтке барып кайрылышат? Жакшы суроо. Азыркы учурда биздин жеке индивидуалдуу консультация алганыбызга байланыштуу акыркы 1 жыл 2 жыл убакта көбүрөөк айымдар акча табуу боюнча келип атышат. Ушул маселе боюнча же болбосо миллиондогон акчаларды табышат айымдар. Анан баягы башка үй бүлө маселесинде, жеке мамиле маселесинде жабыркап калып, мен мисалы мырзалар сыяктуу болуп кеттим, эркек мүнөз болуп калдым деген көйгөйлөр менен кайрылып атышат. Же болбосо мен үйдө отурам, жолдошумдан көз карандымын, ал мага носкиме да акча бербейт деген ушул сыяктуу эки тараптуу маселелер көп кайрылды да. Ошого байланыштуу эксперимент жүргүзүп көрдүк. Анткени биз психотерапия бул илим болгондуктан алгач өзүмдүн жаш кесиптештеримди 6-7 психологду алып, анан 2 ай программа түзүп, ушул акча маселеси боюнча, акча ой жүгүртүү, же болбосо акча табуу, акчаны айрыкча айым катары өзүнүн сулуулугун, назиктигин, же болбосо ошол үйдөгү үй бүлөнү, балдарды садага чаппастан, тескерисинче ошол өзүнүн талантын, Кудай талант берген баягы ички потенциалын ачуу боюнча атайын бир эксперименталдык группа жүргүзүп көрдүк. Абдан жакшы жыйынтыктар болуп атат. Ошонун негизинде финансылык консультанттар менен, эксперттер менен, бизнес тренерлер менен да сүйлөшүп көрдүк. Акырында мындай жыйынтыкка келдик да. Анткени акчанын табуунун 3 этабы бар. Мисалы, адам кичинекей кезинен баштап үйдөн акча тапканды үйрөнө турган болсо, ал адамга эч кандай бир тренерлердин деле кереги жок. Ал эми ошол сценарийден келип чыгып атпайбы? Үйдөгү акча маданиятынан келип чыгып атпайбы? Кандай колдонушкан, кайсыл жака колдонушкан, кантип акча тапкан, ал нерсени мындай аңдап колдонгонбу же эмоционалдуулук менен эле колдоно бергенби, ушул сыяктуу да. Ошол маселелердин негизинде акча табуунун баягы 3 этабын көрдүк. Биринчиси, адам баягы ата энесинен, жолдошунан, башка адамдардан көз каранды эмес. Мындайча айтканда, илимий тил менен айтканда, сепарация болгондон кийин өзүнө муктаждыктарын, базалык муктаждыктарын кандырып калган адамдар, бул мындайча айтканда карызы жок, өзү каалаган нерсесин ала алат. Орусча айтканда хлеб с маслом с икрой деп коет го. Ошол сыяктуу үйдө баягы каалаган нерсеси бар, муктаждыктары жабылган, базалык. Ошол учурда адамга психолог, психотерапевт керек болот экен. Эмнеге дегенде, адамдын баягы ой жүгүртүүсү, акча жөнүндөгү дүйнө таанымы, маданияты өзгөртүү үчүн, орусча айтканда, установкаларды, убежденияларды эмне кылыш керек экен, иштеп чыгуу керек экен да. Андан кийинки этапта гана ошол адам акча тапканды үйрөнүп калгандан кийин, аңдап колдонуп, акча маданиятын үйрөнүп калгандан кийин гана финансылык экспертке же болбосо консультантка барып, андан кийинки пландарын койсо болот экен. Андан кийинки 3-үчү этап баягы инвестор этабы деп коет. Экинчи этапты айта турган болсок, бул садага берүү, же болбосо ошол өзүңүздөгү болгон нерсени үйдөгү ата энеңизге, туугандарыңызга, досторуңузга бөлүшө турган учурда. Анткени баягы шариятта деле келет, психологияда дагы келет. Адам өзүнүн курсагы тоймоюнча, же болбосо өзүнүн биринчи муктаждыктарын кандырмайынча, базалык муктаждыктарын кандырмайынча, башка адамга бөлүшүү, бул жардам берүүсү да кыйыныраак болот да. Анткени баягы эмоционалдуулук алдырып, менде жок кезде сага бергенмин деген сөздөр да чыгып кетет экен да.
Ошондуктан өзү биринчи чөнтөгү толук болуп, курсагы ток болгондо гана адам жакшылап бөлүшө алат да башка адамдар менен. Бул экинчи этаптагы акча табуу маселеси. Өзү дагы башкаларга да жардам бере алат. Мындайча айтканда, өзүнө дагы пайдалуу, жакындарына да пайдалуу, анан коомго да пайдалуу деп коет го. Ошол коомго пайдалуу үчүнчү этабы бул инвестор этабы. Ушул жерде анан бизнес тренерлерге мотивация бере турган мотивациялык тренингтерге барса болот экен да. Ага чейин адам мындай кыргызча айтканда күйүп калат экен, орусча айтканда выгорание болуп калат экен. Эгер миллионерлердин арасына барып сабак өтө турган болсо, өзү карыздар болсо, мындай мотивация алышы мүмкүн, бир жумага жетиши мүмкүн, андан кийин кайрадан адам депрессияга түшүп кетет экен. Ошондуктан биз атайын ушул 2,5 айдан бери эксперименталдык группаны жүргүзүп келатабыз да. Ошондо деңгээлине жараша билим алып башташ керек экен, Ооба, адам баягы эч уялбастан азыркы абалын, туруктуу абалын кабыл алганда гана түшүнө алат да өзүн. Ооба, менин мынча карызым бар. Ооба, мен өзүмдү өзүм каржылай албаймын. Керек болсо базалык муктаждыгымды дагы жаба албаймын. Ошондуктан мен азыр ушул этапты биринчи өтүп алсам жайыраак. Андан кийин барып анан акча көбөйтүү, садака берүү, зекет берүү маселесине чыгуу. Андан кийин барып анан ошол чоң иштерди алып баруу, идеяларды ишке ашыруу, башка адамдардын дагы акча табуусуна көмөк көргөзө тургандай ишкерлик менен алек болуу. Ушул 3 этап өзүнүн баягы эволюциялык доору менен кетпесе, адам тескерисинче башкалар менен өзүн салыштырып атып, аябай баягындай психикалык ооруларга калып калат экен да. Анан эмнеге адамдар көбүнчө карызга батып кетишет, кредит алышат? Анын психологиясы кандай болот? Бул психологиясы акча маданиятынан келип чыгат. Үй бүлөдө ошол акча маданияты кандай колдонулган? Орусча айта турган болсок, сценарий деп коебуз. Үйдөгү көргөн, айтат го баягы алма сабагынан алыс түшпөйт депчи. Үйдөгү көргөн билгенди көрүп адам, мисалы ата энеси карыз алып жүргөн болсо, бир маселени чечерде адамга акча керек болсо, кантип мен өзүмдүн кесибимди колдонуп же талантымды колдонуп, жөндөмүмдү колдонуп акча таап туруп, анан кийин ушул керектөөлөргө жумшоо деген маданияттын ордуна эмнеге көнүп калган? Бул көнүмүш адат болуп калган да. Баягы бай туугандарын, бай дос жолдошторун издеп калат экен дагы, анан эмне кылат экен? Бат эле карызга алып калат экен. Бунун дагы бир себеби, психикалык себеби, адам кичинекей кезинде мындай керемет жашоодо жашаган да, ойлонгон эмес, кайдан келет, акча кайдан келет, кийим, тамак аш, бул муктаждыктардын баарын кантип жабат? Ата эне берип турган. Ошол өткөл куракта же болбосо баягы чоң адам абалына жетип калган учурда өзү аракет кылып, же болбосо үйдөгүлөр үйрөтпөсө дагы сен эми чоң адам болдуң да, жоопкерчиликти алып, ошол акча табуу маданиятын өзүң үйрөнүп кетпей турган болсоң, анда мурдагы эле ата энеңдин абалын азыр банктарга кредит алуу деп коебуз. Же болбосо ошол тааныштарга, досторго эмне кылып коет экенбиз? Орусча айтканда перенос. Ата эненин эле ордун банкка алмаштырып коебуз да. Барат, мурда ата эне берип жүргөн болсо, азыр адамдын психикасында банкка алмаштырып коет да. Негизи балдарды канча жаштан баштап иштөөгө жөнөтсө болот? Акча табууну канча жаштан башташ керек жаш балдар? Бул негизи баланын жөндөмүнө да кароого туура келет. Бирок баягы үйдөгү кичинекей учурда эле, азыр айтып атпаймынбы, эксперимент жүргүзүп атабыз депчи. 2 жаш, 3 жаштагы бала деле түшүнүп калат экен да бул нерсени. Мисалы, биздин группада, эксперименталдык группада 6 баласы бар айым катышты. Улуусу 14-тө, анан 13-тө, 11-де, 9-да, 6-да, 2-де, 3-тө ушундай. Аларды биз 6-на тең баягы кутуча алып, анан жумасына баягы мектепке керектелүүчү ата энеси акча берип атпайбы? Ошол акчаны 100 сом берсе, 20 сом сөзсүз түрдө кутучага салып, сактоо дегенди үйрөтүп баштады да. Мисалы, ошону 3 жашта деле 15 жаштагы эжесин, 10 жаштагы байкесин көрүп атып деле ал кыз үйрөндү.
мындайча айтканда акча маданиятын биз бала ата апа нан деп сүйлөп калган кезден баштап эле үйрөтүп койсок болот экен. Да. Төрөлгөндө эле Анткени ал балага жеңилирээк болот да. Бизге окшоп мисалы азыр 20, 30, 40, 50, 60 жаштагы эжелер да келип атат да. Ошол 60-30 жылдык жашоосун ата энеси мындайча айтканда экономить этип коет да. Жана мага айткан сөзүңүз ойлондуруп калды. Аялдарына кээ бир эркектер носки алганга дагы акча бербейт экен дегениңиз. Ал эмне себептен болушу мүмкүн? Ал жакта эркекте проблема барбы же аялдабы? Бардык нерсени биз проблема деп эмес, маселе деп карай турган болсок, маселенин чечими бар. Бул нерсени жалпылап айта албайбыз. Анткени индивидуалдуу, ар бир үй бүлө индивидуалдуу көрүнөт. Анан мен өзүм диагностика кылып көргөн айымды айта турган болсом, ал айымда маселе эмне дегенде сурай албайт. Уялат. Ичтен мисалы мындай болуп атпайбы? Акча маселеси, акча маданияты кантип калыптанат дегенде, биз мээдеги ой жүгүртүүнү өзгөртөбүз деп атабыз. Мээдеги ой жүгүртүүнү өзгөртө турган болсок, азыр мына мобилдешүү, глобалдашуу маселе, интернет айдынында аябай көп маселе эмнелер бар, маалыматтар бар да, китептер көп. Ошолордон эле алып алып мээни өзгөртүп окуп кете берсек болот. Бирок эмне үчүн мээбиз менен түшүнөбүз дагы, бирок көнүп калган адатыбызды кайталай беребиз. Анткени эмнеге дегенде, жүрөк менен дененин дагы өзүнүн акылы болот, билесизби? Жүрөктүн дагы дененин да өзүнүн логикасы болот. Ал 80-90% биздин эмнебиз, ой жүгүртүүбүздү, логикабызды түзөт. Андыктан биздин башыбыздагы мээбиз мындайча айтканда 10-20% эле ой жүгүртүү, логиканы, анализди гана эмне кылат экен, түзөт. Ошондуктан биз китеп окуганда же мотивациялык тренингтерге барганда же бирөөдөн бир ушундай бол деген сөздү укканда бат эле өзгөрүп кете албайбыз. Андыктан бизге ошол дене менен жүрөктү эң алгач көндүрүүгө туура келет. Психологиянын тили менен айта турган болсок, орусча сознание бул акыл эс, мээ боло турган болсо, подсознание бул жүрөк менен денебиздин логикасы. Анан ошол акча тапканды үйрөтөм деген курстар азыр көп да. Байып кетесиздер 1 айда деп, анан медитация жасашат. Анан подсознанияга киребиз, анан подсознание менен башкарганды үйрөнөбүз депчи. 1 айга мотивациясы жетет, бирок калган жашоосу ошондой эле болуп баштайт да. Ал эмнеден же курстун таасири жокпу, ал болгону маркетингпи же бул жактагы канча айымдар курстарга акча төлөйт же калып калат да. Жыйынтыгы аз болот. Ошол бул жакта кандай көйгөй болуп жатат? Мен эми өзүмдүн көзүм менен көргөндү, анан өзүмдүн ошол кабинетинде иштеген тажрыйбаны эске алып анан жооп берейин. Анткени бардыгы үчүн жооп бере албаймын. Ар кандай бизнес тренерлер бар, эксперттер бар, өзүнүн ишин мыкты билген. Мисалы, бир учурда ошол финансылык мыкты бир консультант менен иштешип калдык. Ал айымдын үйрөткөнү абдан сонун. Мындайча айтканда, бир жумада үйрөтөт, инструменттери абдан сонун. Ушундай баягы сенин жашооңду бат эле жарым жылда, 1 жылда ушул инструментти колдонуп кете бере турган болсо, сени баягы 20 000 сом таап жүрсөң, 1 айдан кийин 50 000, 2 айдан кийин 100 000, ушинтип көтөрүп, акырындап көтөрүп тапканга ылайыкташтырылган сабактарды берип атты да. Бирок маселе эмнеде дегенде, баягы биз айткан 80% биздин жүрөгүбүз менен денебиздин көнүп калган адатында. Мындайча айтканда, биздин акылыбыз экиге бөлүнөт да, краткосрочный память, долгосрочный память. Ошол кыска мөөнөттөгү эс тутум жана узак мөөнөттөгү эс тутум. Ошол узак мөөнөттөгү эс тутумду биз төрөлгөндөн баштап, керек болсо, мына психология илими тастыктап чыкты, ата эненин боюнда бар кезинде эле эмне кылат экен, эненин боюнда бар кезинде эле калыптанып баштайт да. Ошол узак мөөнөттөгү эс тутум баладагы 6-7 жашка чейинки кандай жашоодо жашаса, кандай ошол акча маданиятын көрсө, кандай сценарийде жашаса, ошону азыр деле алып жүрө алат.
ошондуктан психотерапевт баягы акчадагы болгон травмалар менен иштеп, андан кийин биринчи этапты бүткөндөн кийин гана анан жөнөтүп атпайбызбы? Анан баягы мотивациялык тренингтердин көпчүлүгү эмне үчүн иштебейт дей турган болсок, точка А, точка Б деп үйрөтүшөт экен. Мисалы, точка А сиз 0 сом болсоңуз, точка Б бир айдан кийин 1 000 сом таап каласыз депчи. 100 айым катышса, ошонун экөөсү гана жетише алат. Бул закон ченемдүү нерсе, бул табиятта тастыкталган, илим менен дагы тастыкталган. Ошондуктан баягы айтат элем айымдарга рекомендация катары точка А, Б деген бул эмоционалдык баягы күч менен табышыңыз мүмкүн бир айдын ичинде. Бирок акча маданиятын түпкүрүндө өзгөртпөсөңүз, баягы эле эмоционалдык түрдө ошол акчаны коротуп саласыз дагы, кайра эле нөл абалга түшүп каласыз да. Ушундай случайлар, ушундай абалдар аябай көп да. Ал эми жайдан үйрөнгөн этап точка А бизде мындайча айтканда азыркы учурда бар. Анткени сиз 18 жашта болсоңуз, 18 жашта келсеңиз, точка Аңыз бар. Бул эмне дегенде, бул сиздин 18 жашка чейинки жашап өткөн абалыңыз. Ушул нерсени биз анализ кылып ачып, эмне кылып колдонгонсуз, кандай кылып колдонгонсуз, кандай кылып үйрөнгөнсүз, эми кандай кылып азастан үйрөнөсүз деп, анан точка Бдан анан Сга кетип атпайбызбы? Тепкич катары. Анан Сдан Дга деген сыяктуу, мындай алфавит сыяктуу да, тепкич катары. Демек, акча тапканды билген адам аны кандай коротконду билиш керек, эмоционалдык жактан коротуп салганды да, кайсыл жакка иштеткенди, ооба, кайсыл жакка колдонгонду билбесе, анда акча маданиятын билбеген деп. Ооба, орусча айтканда осознанно колдонуу деп коет да. Мисалы, 10 көйнөк алышыңыз мүмкүн 1000 сомдон. Бирок анын экөөсүн гана кийесиз, калган 8и ысырапкорчулук, же болбосо калган 8и сизге жакпайт, эмоция күчөп турган учурда гана алып алгансыз, анан кийин өзүңүздү жейсиз. Мына ушинтип атып, психикалык жактан, моралдык жактан өзүңүздү тескерисинче баягы нөл абалга алып келип коесуз дагы. Сизде өзүңүздүн талантыңызды таануу боюнча, потенциалыңызды ачуу боюнча, башка дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар экени деген изилдөөчүлүк өзүңүздүн абалыңызды өстүрбөстөн, тескерисинче баягы эле туура эмес колдонуп алган акчаны эмне кыла бересиз, өтмүштү кайталап эле проблема кыла бересиз да өзүңүзгө. Ошондуктан 10 000 сомго 2 көйнөк алып, мисалы да, осознанно колдонуу. Ошол 5 000 сомго бир көйнөк алсаңыз, мындай чыгарсак болот да, математикалык эсеп менен. Сиз ал көйнөктү канча жолу кийдиңиз? Мисалы, бул көйнөктү мен Мурас Оймо дүкөнүнөн алганмын. 3000 сомго. Бирок жайында абдан ыңгайлуу, чет өлкөгө чыкканда дагы жакшы, ушундай тартылууларга келгенде дагы абдан сонун. Мындайча айтканда, орто эсеп менен мен 50 жолу кийдим деген сөз да. 5000 сомду сиз 50гө бөлөсүз. Мындайча 5000 сомду 50гө бөлгөндө канчадан тийип калып атат? 50 сомдон мисалы дейли. Бир кийгеним мен 50 сомду актап атам деген сөз. Ушундай кызык дүйнө да, бул акча дүйнөсүчү. Эми сиз биз эми көпчүлүккө карап суроо берели да, мисалы, курска окуду, билим алам, акча маданиятын үйрөнөм деп, анан болгону экөө гана миллионер болуп кетти, калган 90% ошол бойдон турат да. Ал эми ал айымдар бул курсту ошондо окубай эле коюш керекпи, же буга чейин башка нерсени үйрөнүш керекпи? Алар кандай кылыш керек? Мисалы, эми айтышат да, могул 2-3 миллионер болуп кетти, өзүңөр аракет кылбадыңар, өзүңөрдөн көргүлө дегендей. Туура, ошентишет да. Беркилер ошентип калып кетишет. Ошондо алар кандай, бул курска пока деңгээли жете элекпи, же башка курста окуш керекпи? Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми алар деле ичинен сыздап отурушат, курска акча төлөгөм депчи. Ооба. Негизи абдан жакшы суроо бердиңиз. Азыркы учурдун аябай көйгөйү маркетинг, инфобизнес өнүккөн учурдагы. Анткени биз бул учурга чейин көрдүк да. Баягы финансылык экспертпи, же болбосо бизнес тренер, бизнес коучтарга катышып көргөндөн кийин 2-3 гана чыгып кетип аткан. Бул закон ченемдүү деп айттык. Эгер сиз ушул нерседен сабак ала турган болсоңуз, анда баягы башта айтып кетпедимби, акча маданиятынын 3 этабы болот депчи. Бизнес коучка качан, кайсыл учурда барыш керек? 3-гана этапта.
сиз инвестор болом деген этапта, сиз дагы ошол колуңуздагы акчаны көбөйтөм. Айтат го жумуртканы ар башка шкатулкага сал депчи, кутучага сал депчи. Ошол сыяктуу сиздин колуңузда акча бар, анан дагы сиз катышпай туруп кантип пассивдүү доход, пассивдүү киреше алып келүү маселесин чечкенде гана сиз бизнес тренерге, бизнес коучка, финансылык экспертке барсаңыз болот. Ага чейин кеңеш берет элем, психолог менен иштешиңиз. Психолог жеке, индивидуалдуу сиздин айтып атпаймынбы баягы 6-7 жашка чейинки акча маданияты кандай колдонулган, андан кийинки азыр 40 жашта боло турган болсоңуз, 40 жашка чейин сиз акчаны кандай колдонгонуңуз, кандай тапкансыз, кандай жолдорун үйрөнгөнсүз, сиздин курчап турган чөйрөңүздө акчаны кандай табат, ушулардын баардыгын жеке индивидуалдуу сизди гана карап туруп эмне кылып берет, диагностика кылып, анан анализ жүргүзүп, баягы сиз көрө албай жаткан маселени көргөзүп бергенге күзгү болуп бере алат. Андан кийин гана финансылык экспертке барсаңыздар болот экен деген жыйынтыкка келип отурабыз да, баягы эксперименталдык группадан кийин. Сонун жооп болду, Медина айым. Бирок бул жерде мындай суроо чыгат да. Мен акчам жок болсо кантип психологко бармак элем депчи. 80-70% аял бул сөздү айтышы мүмкүн, алар көрүп жаткан болсо бизде. Алар эмне кылыш керек, үйүндө эле баласын карап отура бериш керек, алар деле өзүнчө эркин жашагысы келет, үйөөсүнөн баардык нерсе акча сурабай дегендейчи. Анда үйдөн отуруп жөнөкөй бир бекер алчу маалыматтар барбы, же китептер барбы, же кандай, же китептин таасири болбойбу окуганда, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Болот албетте, китептин дагы таасири болот. Азыр YouTube'да, ошол эле Google'да издесек маалыматтар абдан көп. Абдан көп дагы болгондо баягы айтып атпайбызбы, адамдар эгер ошол акылыбыз жеткенибизде биз качан баарыбыз эле миллионер болуп отуруп калмакпыз депчи. Ошол көйгөй бар маселе болгон үчүн бизнес коучтар, эксперттер, психологдор, психотерапевттер маалыматтардын жыйындысын, топтомун анан сизге ылайыкташтырылган индивидуалдуу кылып берип атпайбы? Системалаштырып, даяр кылып сиздин алдыңызга мындай аш койдум болуп атат да. Эми ошол аш койгонду дагы жей албай турган болсок, анда маселе өзүбүздө болуп калат. Жанагы суроо бербедиңизби, психолог акча жок болуп калат депчи, анан бизнес тренерге деле акча берип атпайсызбы? Ошол эле акчаны айтып атам да, биринчи психолог менен иштешкенден кийин гана сиз өзүңүздүн эмне үчүн сиз психолог менен иштешүүңүз керек дегенге жооп берейинчи. Анткени психолог менен иштешкениңизде сиздин өзгөчө талантыңыз болот. Тубаса жараткан берген жөндөмүңүз болот. Сиздин жашоодогу алган тажрыйбаларыңыз болот. Ошого ылайыкташтырып туруп, баягы айымдарды айтып атпайбызбы? Өзүнүн назиктигин, өзүнүн башка үй бүлө жолдошу болгон мамиле, баласы менен болгон мамилесине кедергиси тийбей тургандай кылып, гармонияда айым катары акча тапканды үйрөнүү депчи. Ошол нерсени сиз психолог аркылуу гана үйрөнө аласыз. Анан акча топтогондон кийин гана финансылык консультантка, бизнес коучка барып туруп, мына менин монча акчам бар, эми сен мага ушул акчаны дагы кантип бизнес жасасам болот, кантип кайсыл жакка колдонсом болот, кантип көбөйтсөм болот, ушул нерсени үйрөтүп бер деп барса, мына ошондо эффективдүү эмнелер болот экен, натыйжалар болот экен да. Түшүнүктүү. Бизде бизнес коучтарбы же инфо-цыгандар көппү? Мисалы, эми кимге барышыңды билбейсиң да, кайсыл жака барыш керек, жол багытка түшүш үчүнчү. Бардыгын бир тараптуу айтканга болбойт. Инфо бизнесте дагы мыкты адамдар бар, өз ишин жакшы билген, бизнес тренерлерде дагы өз ишин жакшы билген мыкты эмнелер бар, тренерлер бар. Бул жерде биз эмнесине маани беребиз? Баягы мээ менен чечпестен мен сунуштайт элем айымдарга, эркек кишилер ооба көбүн эсе мээни колдонушат, күчүн жана кара күчүн колдонушат да. Айымдар биз 80-90% жүрөгүбүздү колдонсок, биз баягы алдыбыздагы адам ким экенин сезип кое алабыз, билип кое алабыз. Бул жерде баягы жүрөк менен сезген туурараак. Сиз ошол экрандын ар жагында көрүп аткан инфопродюсерби, тренерби, психологбу, бир караганда эле сиздин жүрөгүңүздө бир баягындай
жооп болот да. Ушул менин адамым, ушул адамга барып мен бул мага ылайыктуу экен, мен күткөн нерселерди айтып атат, мен издеп жүргөн сөздөрдү сүйлөп атат. Анан эң негизгиси ошол баягы адамдын тонунан дагы биз билсек болот да, жүзүндөгү кичинекей чоң мимикалардан, жесттерден дагы билсек болот. Бул адам мени кандай үйрөтөт? Урушуп үйрөтөбү, же болбосо давай тур деп үйрөтөбү, ооба, мотивация берип үйрөтөбү, же мүмкүн сизге ошол жагаттыр, же мүмкүн сизге жай, да, мүмкүн сизге урушкан тренер жагаттыр, мүмкүн сизге жай тескерисинче сүйүү менен, камкордук өзүңдү биринчи билишиң керек. камкордук менен, ооба, өзүңдү билесиң, ар бир адам өзүн билет. Ошол мындай тынчтанып эле жүрөгүн уга турган болсо, адам билет да. Анан айымдарга кеңешим ошол жүрөгүн уккандан кийин жүрөк менен акылды, мээни баягы айтат го шпутка мозга депчи, ошол сыяктуу экөөгн кошкондо түшүнө алат, анализ жүргүзө алат дагы. Бул адамдын ишмердүүлүгү мындай экен, мынча адамды окутуптур, мынча адамдын мынчасы, азыр баардык нерсе жазылган да, Инстаграм баракчада жазылган. Баягы кайтарым жооптору мындай экен деп бүт нерсени анализдеп туруп анан барса болот да. Анда бул жыйынтыктоочу суроолордон болсун, сонун жооптор болуп жатат. Негизи кандай адамга акча келет? Негизи акча маселеси бул алыш бериш деп коет. Сөзсүз түрдө сиз бергенде гана акча ала аласыз. Баланс болуш керек. Адам биринчи бергенди билүүсү керек. Бергенди дегенде бул сөзсүз түрдө эле акча эмес. Бул жакшы ниет. Бул жакшы маанай тартуулоо, бул мындай элементарно үй бүлөдөгү баягы атмосфераны жакшы кармоо. Ошондо сиз мисалы жолдошуңузга үйдөгү тынчтыкты, тазалыкты, баягы ырахатты тартуулаганда эркек кишилер деле мындай жоопсуз калтырбайт да. Бул нерсени биз 2016 жылдан бери айымдар менен иштейбиз. Мындай көзүбүз менен көрүп жүргөн эле нерсе да. Сиз көчөгө чыкканда дагы ошол айтып атпайбызбы жана адам максаты өзүмө, эң биринчиден өзүмө пайдалуу, жакындарыма пайдалуу жана коомго пайдалуу болуу ниетин коюп ала турган болсо, мына ушул адамга деле акча келбесе дагы акчаны үйрөтө турган адамдар келип баштайт. Же болбосо жанындагы акчаны мыкты тапкан, акчаны өздөштүрө билген, акча маданиятын жакшы билген адамдар менен, айымдар менен да жолуга баштайт. Мына ушундай бир жараткандын бизге берген белектерин, орусча айтканда знактарын көрө турган болсок, байкоочулукту өзгөртө турган болсок, бизге сөзсүз түрдө эмне келет экен, сырттан ийгилик, сырттан акча, насип деп коет го, сиздин ошол күтүп жаткан нерселериңиз дагы келип калат да. Чоң рахмат маегиңизге. Эгер биздин подкастыбыз сиздерге жаккан болсо, биздин подкаст менен бөлүшүп, лайк коюп, бизди колдоп коюңуздар. Келгениңиз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Чакырганыңыз үчүн сиздерге рахмат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Подкастыңыздар ар дайым өсүп өнүгө берсин. Ал эми биздин айымдарга айтат элем, өзүңүздөрдүн жаккан, сиздерге жаккан адамдар менен иштешип, гармония менен акча тапсаңыздар болот. Азыркы учурдун тренди бул мээни иштетүү жана жүрөктү ачуу. Сонун кеңештер болду. Чоң рахмат.